Каракол Эңилчек автожолунун 82 чакырымын жолчулар эң кооптуу деп аташат. Жыл сайын бул жерге бир нече ирет кар көчкүсү түшүп, жолду 3-4 күнгө бууп салат. 2 күн мурун түшкөн кар көчкүнү эми гана тазалап үлгүрүшүүдө. Эми негизгиси быйыл 3 жолу көчкү түштү. Күнүнкүсүн түнкүсү болсо түнкүсүн ачып аттык. Техникабыз да бир аз эскирээк. Манысына карабай уагы менен жол ачып турабыз. Бияк Эңилчек айылы малчылар бар, мал чарбасы менен ошолор өтүп турушат мына жолдор. Өзүңүздөр көргөндөй мына момундай чөп ташып мал салага тыным жок. Жолу постоянно ачык. Уш жерде эмнеден уш деунун малдарына рахмат. Жол жабык деп уккан, жол ачык. Күнү түнү келебиз, өтөбүз. Жол ачык, ушул деунун малдар түн ортосунда да турап бизге жол ачат. Аштан ары көп семья бар. Эңилчек айылы, мен Эңилчек айылында турам, айылында. 2000 жылдан бери. Жолчулардын маалыматы боюнча бул жерде азыр 4 техника даярдалып коюлган. Мындан сырткары бардык кызматкерлер үчүн курулган үйдө толук оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлгөн. Ушу бияктагы дежурт эткен балдардын жана техникаларды карап турган кароолчулардын үйү бар болчу. Ошону былтыр 2020 жылы кеч күздө бардыгын толук ремонттон өткөзүп, евро ремонт жасап чыктык. Отопление коюп бердик, условиясын түзүп бердик болушунча. Азыр условия жакшы, үй жылуу, питание, тамак аштарын өз убагында алып келип беребиз. Жолчулардын айтымында кар көчкү түшүү коркунучу азыр абдан чоң. Май айына чейин дагы ашуунун 5 участагында кар калың жатат. Бул багытта жолчулар менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери иш алып барышууда. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.